чыныгы жырыты сынагында келген суроолордун түрү. Бул математика негизги тест боюнча биз бир суроону иштеп көрөлү. 40-60 суроо деңгээли дейт. Бул деген эмне? Бизге берилген сынакта 40 суроо менен 60 суроонун ошол тараптарда келип калуу ыктымалдуулугу көп болгон суроолор. Булар билсеңер керек, көбүнчө тесттер канча кийинки суроо болгон сайын ошончо бир аз татаалдыгы көбөйө берет. Татаалдай берет. Бул суроону азыр видеону паузага коюп туруп өз алдынча иштеп көргүлө. Дароо менин чыгарылышым менен салыштырасыңар. Мен иштеп баштайын. Жогоруда көрсөтүлгөн Е чекити кубтун ичинде жайгашыптыр. Анын түз сызыктуу координаттар системасында координаттары төмөнкүлөрдүн кайсынысы боло албайт деген бул абдан маанилүү. Дайыма суроону окуганда боло алат же боло албайт дегенге маани беришибиз керек. Бул суроону силер мындай практиканы көп кылсаңар, классикалык стиль экенин билип каласыңар. Дароо эле карайлы. X огу боюнча оң тарапта турат. Y огу боюнча, Y огу биякта үстүн карап кетиптир. Айырмасы жок, кайсыл жакты каратса. Y огу боюнча дагы оң тарапта экен, бирок Z боюнча арткы тарапта экен. Z боюнча ошондо Y боюнча оң, X боюнча оң, бирок Z боюнча терс тарапта болуп калыптыр. Терс. Z боюнча терс болду. Эми биз дароо эле ушундай варианттарды издешибиз керек. А вариантын карайлы. X боюнча бул кайсы тарапта турат? X боюнча оңду бериптир. Y боюнча да оңду бериптир, Z боюнча терсти бериптир. Демек биздин бул жердеги Y боюнча оң, X боюнча оң, Z боюнча терс деген талапка жооп берет. Экинчини карайлы. X боюнча терс экен. Демек бул Y боюнча оң, Z боюнча терс. Бирок X боюнча терс боло албайт. X боюнча Е чекити X боюнча баары бир оң жакта жайгашып атат. Оң болуш керек. Демек ушул туура жооп деп ойлойбуз. Бирок биз бардык варианттарды карап чыгалы, балким адашып кеттик. Балким башка дагы бир вариант бар. Анан суроону туура эмес түшүнө алдык. Карап көрүш керекпиз. В-ны карайлы. X боюнча оң сан турат, Y боюнча экинчи бул Y берилет. Y боюнча да оң сан турулат, үчүнчү турган Z боюнча терс сан. Демек бул талапка жооп берет. X боюнча 2-ден 3 тептир, бул оң сан, ошондуктан бул оң сан жарай берет. Y боюнча дагы экинчиси Y бул оң сан, үчүнчүдө жазылуучу дайыма Z, бул терс сан, талапка жооп берет. Оң сан, терс сан, бул дагы талапка жооп берет. Эми бизде бул жерде кичине бизде ойлонтурчу, коркутуучу варианттар булар Г. Эмне үчүн 2-ден 3 бөлчөк түрүндө берип койду. Бул координаттар бөлчөк болобу, кандай сан болбосун, бул чыныгы сан болсо, координаттарды жайгашса 2,5бу, 1,5бу, 3,5бу боло берет. 10 болсо дагы биз кубтун бул чоң болуп кетти, мындай чоң сандар жок эле деп туруп D-ны ойлонуп кетишибиз мүмкүн. Бул дагы бизде алдоо үчүн коюлган вариант. Чындыгында биз кубтун көлөмүн билбейбиз, анын жактарынын узундуктарын билбейбиз. Балким бул 100 кубтур. Ошондо 10 деген чекит анын ичине жөн эле кирип кетиши мүмкүн. Биз эч нерсе билбегендиктен 10 деген дагы болушу мүмкүн. Биз сандарын билбейбиз, бирок алардын белгилерин билебиз. Оң, терс. Демек оң, терс болгон, бул дагы талапка жооп берет. Ошентип бизге Б варианты калды. Ушундай жана башка жырытыга анык багытталган суроолорду иштебени кааласаңар, анда силер биздин математика негизги тест курсубузду көрсөңөр болот. Bilimod KG деп Google Chrome сыяктуу браузерлерден кирип туруп, регистрация деген жерден бекер регистрациядан өтүп туруп, баштапкы математика негизги тесттин баштапкы видео сабактарыбызды, баштапкы бекер сынамык тестти жана курстан үзүндүү суроолордун баарын силер бекер көрө аласыңар. Бекер көрүү деген баскыч чыгат. Ошол бекер көрүү деген баскычты басып койсоңор эле силер бекер көрө бересиңер. Регистрациядан өтүү, жаңы пароль түзүп, бекер колдонуп көрсөңөр болот. Анан жакса биздин курсту толук сатып алып окууну сунуштайбыз.